Assalamu алейкум достор. Каналыма кош келиңиз. Дагы бир ирет сиздер менен каналым аркылуу амандашып жолугушуп турганыма кубанычтамын. Жаз жарыш, күз күрөш демекчи, мына кыштын камыны жазда көрүүнү баштадык. Алгачкы жумушубуз жүзүмдүн жалбырактарын кышка сактап, камдап коюу. Мына жүзүмдүн жалбырактарын жыйнап терип келдим. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай жүзүмдүн дагы эң биринчи чыккан жалбырагы мына ушундай жалтырак, жумшак көрүнүштө болот. Мына ушул жалбыракты биз кышка банкага салып сактап коебуз. Таза жуулуп кургатылган банкага жүзүмдүн жалбырактарын салып алабыз. Жүзүмдүн жалбырагын да жуубай, ошол бойдон эле салып коебуз. Албетте кыш мезгилинде иштеткенибизде биз сөзсүз түрдө кайнак сууга салып, андан кийин тамак ашка колдонобуз. Ушундай көрүнүштө жүзүмдүн жалбырагын чогултуп банкага сактасаңыз, 2 жыл бою сактасаңыз болот. Салкын жерде сактаңыз. Мына ушинтип банкага баардык жалбырактарды салып алган соң, крышкасын жаап, подвалга түшүрүп коебуз. Жүзүмдүн жалбырагыны банкага сактоонун 3-4 түрлүү жолу бар. Мен сиздерге мына ушундай өзүмдүн жылда даярдай турган ыкмамды көрсөттүм. Сиз да ушинтип даярдап алсаңыз болот, ишениктүү. Достор, эгер видеом жакса, сөймөйдөн учун аябастан бармакты көтөрүп, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону кагып, жакындарыңыз менен бөлүшүп кетиңиз. Мына биздики даяр, 2 банкага салып алдым. Крышкасын жакшы жаап, кыш мезгили келгенде алып иштетсек болот. Кийинки видеодон жолугушканча аман туруңуздар.